Бұл видеода Sunrough Test Office программасында тест түзгөнді көрсөтүп бермекчимин. Анын үчүн Sunrough Test Office TeamMaker программасын ачабыз. Ачкандан кийин бул жерде суроолор жайгашат. Суроону киргизиш үчүн биз алдынан эле даярдап алган сурообузду көчүрүп келебиз. Бул суроо деген жерди басабыз. Анан бул жерде редактор деген жерине вставить деп коебуз. Биздин көчүрүп келген сурообуз бул жерге түшөт. Андан кийин вопросы деген жерди кайра бассак, биздин сурообуз суроого коюлуп калат. Андан кийин добавить ответ дегенди 4 жолу, бизге 4 жооп керек болсо 4 жолу басабыз. Канча жооп керек болсо ошончо жолу басып тандап алабыз. Андан кийин ар бир жоопторду көчүрүп келип, биринчинин тушуна биринчини, кайра экинчинин тушуна экинчини, 4 вариантты тең көчүрүп келебиз. Өзүңүздөр байкагандай, биз кайсыл жерди бассак, бул астында редактор деген жер ошол жердикин ачып берет. Мисалы азыр 3-чү жоопту көчүрүп атам. Тестке барып, 3-чү жоопту басканда бул жер актай чыгат, себептен ал жерге эчтеке көчүрүлө элек. Мен вставить дегенде жана көчүрүп келгеним ушул жерге коюлду. Эми 4-чү жоопту көчүрүп келейин. Төртүнчүнү басып, бул жерге вставить дедим. Эми бул жерге туура жоопторун белгилешибиз керек. Биздин учурда объект бул адамдын көңүлүн бурган бардык нерселер жана адам тарабынан бирдиктүү бир бүтүн нерсе катары кабыл алынчу бизди курчап турган дүйнөнүн каалаган бөлүгү, предмет, процесс, кубулуштар. Экинчи суроону кошуш үчүн мышканын оң жагын басып добавить дейбиз. Экинчи суроону көчүрүп келебиз. Дайыр айтпай кеткен нерсе бар экен. Биринчи суроо бизде бир нече жооп болгон себептүү тип дегенди множественный выбор кылып өзгөртөбүз. Экинчи суроого келебиз. Экинчи сурообуз дал келтирүү экен. Суроону көчүрүп алабыз. Суроону бияка коебуз. Эми жоопторду бул жерге дал келтирүүнү тандаш үчүн соответствие дегенди тандайбыз. Анан жоопторду көчүрүп келебиз. Бардык алтауын тең көчүрүп алгандан кийин мындай жүрөт. Мисалы, объекттер, предметтер. Булар кайсылар болушу мүмкүн? Жоопторду карайбыз. Бул алма, китеп, баштык, сызгыч. Демек, бул жерге 6 деп жазат экенбиз. Бул жерде ылдый карасаңыздар, 6-чы жооп 1ге туура келет деген сөз. Эми жаан, шамал, кар деген бизге кубулуштарга туура келиш керек. Бул жерге 5 дейт экенбиз. Анан объекттер, процесстер бул китеп окуу, үйрөнүү жана башка. Демек, бул жер 4 дейт экенбиз. Ушундай кылабыз. Кийинки суроону кошуш үчүн мен эми видео жаздырып аткам да. Ошончо кезде чыгат. Нуру кандай чыгып турса ошондой. Интернеттен жай болуп атат го. Кийинки суроону кошуш үчүн дагы добавить вопрос деп киргизип алабыз. Кийинки сурообузду көчүрүп келебиз. Бул жерде жообун жазышыбыз керек экен. Суроону койгондон кийин бул жерге тип дегенди ачабыз дагы. Открытый кылабыз. Открытый деген жообун жазуу деген сөз. Бул жерге туура жообун жазабыз. Компьютер ушуга жараша текшерип берет. Эми азыр 3 суроо менен мисал катары көрсөтүп бердим. Бул жердин баарын айта кетейин. Одиночный выбор деген 4 жооптун бирөөсүн тандоо деген сөз. Эми бул 5 же 3 болушу мүмкүн. Множественный выбор
Bir суроодо бир канча туура жооп бар деген тесттерди тандаш үчүн открытый бул ачык жандай клавиатурадан жообун жазып киргизе турган суроолор үчүн соответственно дал келтирүү, упорядоченный список деген бул катары менен жайгаштыруучу суроолор. Түзүп бүттүк деп ойлосок сохранить этебиз. Мисалы азыр мен тест деген ат менен сактайын. Мына тестте биз азыркы түзгөн файлыбыз ушул Sunraft'ын файлы болуп эсептелет. Бул окуучуларга кандай көрүнөт? Аны запустить в тестер деп текшерсек болот. Туура жооптору мындай белгилеп туруп, следующий нерсе кийинки суроо чыгат. Бул жерден объекттер, предметтер дал келтирүү. 6 кубулуштар 5 процесстер 4. Бул жерге болсо мындай кылып жооп чыгып берет. Ар бир суроо туура жооп бердик жана ката жооп бердик деп. Ошо көңүл буруңуздарга чоң рахмат.